Америка эмне үчүн күчтүү? Армиясы күчтүү болгондугу үчүн күчтүү. Ошол курал-жарак, ошол техника, ошол ядерный бомбаларынын болушуна карабастан акыл, чыныгы акыл жашта эмес, башта экендигин сөз менен гана эмес, иш-аракет менен көрсөтүп койгон. Ошончолук күчтүү Американы жеңип койгон Вьетнам мамлекетиндебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жерде болдук, бирок мындайын көрө эле керек. Бул не деп ойлойсуздар? Бул жыландан болгон сок. Бул жерде дагы бир жаныбардан болгон сок. Артында дагы бир жаныбар бул, урматтуу мекендештерим. Мен билбейм, азыр каякта жүрөм өзүм дагы. Түшүнбөй калдым бул нерселерди көрүп. Буну сүйүп ичкендер бул жерде ичип отурат азыр сүйүп. Ооба кылдым. Эгерде адамдын дини болбосо, нелерди гана кылбайт, Алла сактасын. Биз мусулман кылып жаратканга Кудайга шүгүр. Көрүп турган дүмү жок крокодилиңиз, биз дагы көрүп өтө таң калдык. Дүмү жок тирик крокодил. Бул крокодилдер адамдардын фирмасына түшкөн учурда адамдар булардан эмес, булар адамдардан коркушат. Себеби мындай фирмаларга түшкөндөн кийин аягы эмне менен бүтөрүн сиздер да билдиңиздер окшойт. Бул крокодилдин терисинен ар кандай фирмалар ар түрдүү ремендерди, кемер деп коебуз, кемерлерди, ремендерди, бут кийимдерди чыгарып адамдарга сатышат. Албетте Вьетнам крокодил маселесинде номер 1. Дагы бир жолу ассаламу алейкум окуячылар. Бүгүн Вьетнамдын тарыхы. Мени тартып келген жери Вьетнам өзгөчө тарыхы, Америка-Вьетнам согушу. Ал жердеги окоптор, ал жердеги кызыктуу нерселер, бул жердеги маданият, бизге таасири, пайдасы, зыяны бүт бардыгын эсептеп тактап, окуячылар менен бирге ушул жердебиз. Окуячылар, бисмилла деп баштадык. Вьетнамдыктарда кыргыздар тууралуу маалымат жок, кыргыздарда вьетнамдыктар тууралуу дээрлик маалымат жок. Биздин көз карашта кыргыздардын вьетнамдыктарга карата көз карашында ал жер пляж, токой, ушундай жөнөкөй адамдар. Бирок бүгүн ал жерлерди өзгөчө башкача көз карашта көрсөткөнгө аракет кылабыз иншалла. Вьетнамдын эшиктерин өзгөчө түрдө ачабыз. Көз карашыңыз өзгөчө өзгөрөт. Мотоцикл бизнес болобу, тамак аш маселеси, мышык этин жеген, ит этин жеген, ооба, чындап, ит этин, мышык этин, крокодил этин жеген вьетнамдыктар тууралуу. Бунун Америка, Вьетнамдагы согуш маселелери, ал жерде колдонулган курал-жарактар маселелери бүт бардыгы ачабыз. Мындайча айтканда, иншалла Вьетнамды жарабыз. Ушул жерде кыскача түшүндүрмө: Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан көбүнчө келген туристтер Нуйчанга, Фкокко барышат. Албетте сиз эгерде ушул пляж, ушул күндүн батышы, ушул деңизди каалай турган болсоңуз, ушул нерсени ал жерге салуу үчүн идеал место. Бирок биздин негизги максатыбыз тарых болгондуктан, тарыхый болгон окуяларды изучать этип изилдеп келгендигибизден биринчи максатыбыз бара турган жерибиз Сайгон. Сайгондогу окоптор маселеси.
Бул жердеги коркунучтуу туннелдерди карасаңыздар, караңгылыгын карасаңыздар, узундугу 250 километр болгон Кучи туннелдери. Биз азыр 50 метр басып жолубузду таппай калдык. Бул жагычы өтө коркунучтуу. Вьетнамдыктар бетме-бет согушуудан качышкан. Себеби Америка курал-жарактан, техникадан, аскер күчтүүлүгүнөн бүт бардык жоктон вьетнамдыктардан жогору турган. Ошондуктан вьетнамдыктар партизанча согушуу ыкмасын тандашкан. Азыр Америка Вьетнам согушун максимум жөнөкөй даражада түшүндүрүп берем. Мындайча айтканда биз өзүбүз айтмакчы, жапалак тилде түшүндүрүп берем. 1955 жыл Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эң эле күчтүү өлкөлөр болуп, бул азыркы Россия, СССР, нар жагы Америка, деңиздин нар жагы Америка. Америка НАТОну түзүшкө аракет кылып, НАТОнун айынан жүрөт. Бул жактагы СССР. Албетте бири-бирине өтө каршы келген. Дал ошол учурда Вьетнамда чыгыш батыш болуп экиге бөлүнүшкөн жана жарандык согуш башталган. Албетте Вьетнамдын жарым жагына Кытай жана СССР жардам берген, көмөк көрсөткөн. Ал эми жарым жагына Америка аргасыздан жардам берүүгө, кошулууга аргасыз болушкан. Себеби алар эгерде Вьетнам бүт бардыгы коммунисттерге өтүп кете турган болсо, СССРге өтүп кете турган болсо, СССР ушул азыркы Европа мамлекеттери, Азия айтор бардыгына тарап, бул коркунучтан өтө катуу коркушкан жана Америка кеңешмеси кеңешип, бул согушууга киришүүгө аргасыз болушкан. Негизинен айтканда, бул вьетнамдыктардагы согуш Вьетнам Америка эмес, ошол дагы эле азыркы Россия жана Америка согушу болуп калды. Мен көрсөткөн Кучи туннелдеринин модели бул жерде кылынган. Байкасаңыздар, бул жерде ар бир нерсе деталга чейин ойлонгон да. Кыска нуска Кучи туннелдеринин бул картасы деп койсок дагы болот. Бул туннелдерди карасаңыз, ар бир нерсеси, мисалы үчүн муну алып карасаңыз, жердин астында суу бар, суудан кудук, бул ошол окоптун, ошо туннелдин астында суу алуучу жер, мындайча айтканда. Ушул жерден суу алып, суусуз жашоо жок, ошол сууду дагы өйдөдөн алып келүүнү ойлонбостон бул жерди астынан атайын казышып, вьетнамдыктар өз жерин канча метрде канча суу чыгат, ошол жерге чейин изучат этишкен жана ушул нерсени билишип, сууду дагы ушул окоптун ичинен алышып сыртка чыккан эмес, душмандын көзүнө көрүнгөн эмес да. Бул мына ушул суу алчу жерлери, мына жолдорун карасаңыздар, жүрө турган жолдорун. Бул жерде стратегик пландарды түзө турган бөлмөлөр, бул жерде ашканасы, бул жерде атайын туалети, эс ала турган жери, бул бөлмөлөр, комнаталар атайын бөлүнгөн. Ар бири, мени эмне таң калтырды десеңиз, бул жерде ар бир нерсе идеал. Каждый деталга чейин ойлонгону мени өтө таң калтырды. Чындыгында өзгөчө. Бул жерге кандай мээ болуш керек, мындай нерселерди ойлоп табыш үчүн, мындай нерселерди түзүп чыгыш үчүн. Мындан карасаңыз, муну эмне деп ойлойсуң мекендешим? Бирөө, экөө, үчөө, төртөө ушинтип чыгып турат, кээ бирөөлөрдө башкача. Бул атайын мен ушуну көрсөтүп атам. Бул эмне деп ойлойсуң мына? Бул урматтуу мекендешим, от атайын бир жерде жагылган. От жагылганда түтүндөн душмандар келип көрүп калбасын, билип калбасын деген максатта бул вьетнамдыктар ушул нерсени ойлоп табышкан. 1 2 3 4 баягы түтүн келип өзүнүн түсүн, көрүнүшүн жоготкон. Могу жерлер ным болгон, нымдаштырылган атайын. Бул жерде келген түтүн айланып өзүнүн түсүн, касиетин жоготуп, мына жерге түтүн көрүнсүз абалда чыккан да. Анан булар атайын өзүнүн времясы, өзүнүн убактысы болгон. Албетте Вьетнамда кыш болбойт, суук болбойт, бирок жердин астына атайын өзүнүн белгиленген убактар, мисалы түнү ошондо көрүнбөй турган учурларда от жакканга аракет кылышкан. Бул согуш учурунда албетте. Муну мисалы мекендешим, мунуларды карап келсеңиз, муну мындай келип атат, мунулар мындай келип атат. Вьетнамдыктар муну эмне деп ойлойсуздар? Муну неге мындай окоп келип чоң келип туруп мындай кичинерип кеткен? Неге кичинерип кеткен десеңиз, америкалык солдаттар здоровый, чоң, бою узун, анан мындай чоң, здоровый болушкан. Ал эми вьетнамдыктар желкеси кичинекей, бою кичинекей, жеңил адамдар болушкан да. Алар ушул нерсени дагы ойлонушкан да. Окоптор ичинде мисалы үчүн бир
Вьетнамдык солдат бул жактан качып келди дагы окобуна кирип кетти, качып кетти, кирип кетип атат. Вьетнамдык аскер кирип мына жерде өтүп кетет. Бирок америкалык солдат здоровый болгондугу үчүн, чоң болгондугу үчүн келип мына жерге тыгылып калыш мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол нерсеге чейин ойлонушкан. Бул жерден вьетнамдык солдат кеңири өтүп кете берет, а америкалык солдат чоң болгондуга байланыштуу бул жерден келип тыгылып калат. Өтө албай калат дегени. Ушул деңгээлде ойлонгондугу, ушул деталдаргача ойлондурганы мени өтө таң калтырды. Машалла дештен башка илажыбыз жок. Байкасаңыздар, бул жерде суу көл. Негизи эле окоптор ушул сууга, көлгө жакын жерлерде жайгашылган. Неге десеңиз, мисалы америкалык солдаттар ушул келип окопту тапты дейли, кирди, иттери менен, күчүктөрү менен киришти дагы. Эми вьетнамдыктар кантип качып кетет десеңиз, булар келип мына жол аркылуу сууга чыгып кетишет. Ал жакшы көрүнбөй атат. Сууга чыгып кетишет. Сууга чыккан учурда баягы иттер адамдын жытын жоготот. Мына сизге чыныгы ойчулдук, акылмандык мына каякта турат. Бул жерге келген учурда качат, бул жерде атайын жардыруу максатында атайын снаряддар, башка нерселер, кокус бул жерден вьетнам солдаттар чыгып кетти, сигнал берилди, бүт барды чыгып кеткенден кийин бул жерде ичинде калып кеткен солдаттарды жер менен жексен кылып жок кылуу максатында атайын бомбаларды дагы жайгаштырып коюшкан. Чтобы качкандан кийин буларды жер менен жексен кылып жок кылуу максатында буларды дагы эсепке алган вьетнамдыктар. Эми байкасаңыз мекендештерим, бул жерде мына жерде карасаңыздар, мына жерде кетип атат дагы, мына жерде атайын чукурлар турат. Байкасаңыз, мына жерде турат чукур, мына жерде турат чукурлар, мына чукурлар не деп ойлойсуз? Бул чукурлар мекендешим, мына солдат келди дагы, мына чукурга түшүп кетет. Вьетнамдык солдат бул чукурдан кантип өткөнүн билет да. Бул жерге атайын чөптөр, оттор, эчтеке билинбеген бирдекелерди коюп коюшкан, или топурак болсун, мисалы үчүн. Топуракты билбеген адам, топурак негизи эле окоптун ичи, туннелдин ичи. Басып келип аткан адам бул жер топурак деп эле басат, бул жерге түшүп кетет. Бул жердин чукурдугу дагы өзгөчө чукур болгон. Бул жердин чукурдун ичине, тузактын ичине өтө уулуу жыландарды, бир чакса өлтүрө турган жыландарды, чаяндарды, өзгөчө жаныбарларды, жапай жаныбарларды ушул чукурдун ичине коюп коюшкан. Бул окоптордун ичинин өзүндө дагы миңдеген тузактар болгон. Бул болгон урматтуу мекендешим, ойлонуш үчүн бул үчүн өтө күчтүү акылдар керек. Бул жерден келип аткан америкалык солдат эчтекени билбей чукурга түшүп кетет. Бул жерде азаптуу өлүм күтүп атат да. Элестетсеңиз, сиз капкараңгы жерде, мисалы комнатаңыз светиңиз өчүрүп туруп караңгы жерде тура албайсыз. Бул жерде караңгылыктын туннелдин ичинде сиз жыландар, чаяндар менен туруп атасыз да. Мындайча айтканда, кабырды эстеп аткан жоксузбу? Окоптор өтө тездик менен эки жакка бурулган, оңго солго 180 градуста бурулуп кеткен да. Буну не максатта кылган вьетнамдыктар десеңиз, америкалыктар кирип буну ичинде курал-жарак колдоно албасын деген максатта. Вьетнамдыктарда курал-жарак болгон эмес, болсо дагы арзыбаган курал-жарактар болгон. Америкалыктардыкы өтө тегиз кеткен, түз кеткен, алыска жеткен, ошол максатта ушул нерсени ойлонушкан да. Жердин ичинде дароо поворотторду, бурулуштарды кылышкан. Чтобы бул ичине кирип курал колдоно албасын деген максатта. Анан Америка өтө көп жоготууларга туш келген учурда Америка отряды, ушул командирлер атайын кеңешип ушундай чечимге келишет. Машварадан кийин чечими мындай болот. Туннель келемиштери группасы түзүлсүн. Бул кандай группа десеңиз, булардын жумушу Вьетнам-Америка согушундагы эң кыйын ишти мына ушул туннель келемиштери кылышкан. Себеби алар ушул жерге түшүшүп, бул жерге снаряддарды коюп жардырып, атайын керектүү документтерди, эң керектүү документтерди тауып, ушул вьетнамдыктарды, окоптун ичинде жашап жаткан вьетнамдыктарды жок кылуу болгон да, булардын негизги жумушу. Буларга тандап алган солдаттар желкеси кичинекей, бою кичинекей, атайын тандап алынган, мындайча айтканда эң баатыр америкалык аскерлер тандап алынган да. Себеби бул жерге киргенден кийин элестетсеңиз, каждый кадамда сизде ар кандай тузактар күтүп турат да. Ар бир кадамда чаян, жылан чыгып калышы мүмкүн. Ар бир кадамда күтүлбөгөн сюрприздер сизди күтүп турат. Ошондуктан да америкалык эң күчтүү, эң бою кичинекей арык солдаттар ушул жерге тандап алынган. Туннель келемиштери Америка-Вьетнам согушундагы эң кыйын жумушту кылган десек болот. Атайын түзүлгөн отряд туннелге түшүүдөн мурда 3 эле куралды өзү менен алып кирүүгө мүмкүн болгон. Себеби бурулуштар көп,
бул жерде кыйынчылык, чоң оружияларды алып кирүүгө болбойт. Ошондуктан өздөрү менен пистолет, противогаз жана бычак үчөө менен гана кирүүгө мүмкүн болгон туннелдердин ичине. Бул узун чыгып турган эмне деп ойлойсуздар? Мына томпоюп турат, мына жерде эле да томпоюп турат. Бул жерде өзгөчө мындай кичинекей тешиктери болгон. Албетте биз мына картада атайын ушундай көрсөтүлүп коюлган, сиздерге түшүнүктүү болуш максатында моделде ушундай көрсөтүлгөн, бирок бул шек жаратпай турган, адамдарды вниманиясын тартпай турган чөптөрдүн, ар кандай дарактардын ичинде болгон да булчу, эч кимдин назарына түшпөй турган жерде болгон. Бул вентиляция кызматын өтөгөн. Вентиляция түзүмү мындайча айтканда, аба алмашуу процессин жүргүзө турган жер, аба кирет ушул жактан. Бул жерде америкалык солдаттар баягы күчүктөр аркылуу келип табышы ушул жерден тапса болбойбу дешиңиз мүмкүн. Албетте америкалык солдаттар да иттери менен ушул вентиляция түзүмү аркылуу окопторду бар экендигин, туннел бар экендигин табышкан. Бирок вьетнамдыктар дагы жөн келбестен ошо америкалык солдаттардын формаларын, кийимдерин урдашып, ушу вентиляция түзүмүнө бул жагына, ар жагына коюп коюшкан да. Баягы иттер дагы жыттарды баш айланып алмаштырып коюшкан. Мына сизге жердин асты, жердин үстүндө согуш кетип атат. Эми бул жерде согушуп бир вьетнамдык аскер келип, качып келип, мына жерден кирип кетти дейли. Вьетнамдыктар атайын 3 жолду багытты көрсөтүп койгон да бул жерде. Мисалы үчүн бирөөсү туз ушул окопторго атайын жолдорго алып барат, бирөөсү тузак, экөөсү тузак. Экөөсү тузак, бирөөсү гана туура жолго алып барат. Бирок эң кызыгы, вьетнамдык солдат келип туруп бул жерге жерди ичиге кирип, кайсыл жолго кетишти, туура жолду, багытты билет. Себеби бунун жердин астындагы туннелдер бунун экинчи үйүндөй болуп калган. Бирок америкалык солдат келет дагы бул ичиге кирген учурда 3 жол же 2 жол болот. Тандоого туура келет да. Макул ал түз жолду тандаган тагдырда дагы өтө күчтүү жыландар, чаяндар, ар кандай тузактар муну күтүп турган болот. Оң жакка, сол жакка көп кеткендиктен ал жакта дагы атайын уюштурулган, атайын даярдап койгон сюрприздер америкалык солдаттарды күткөн да. Бул жерде америкалык солдат келет, анын аркасынан вьетнамдык солдат аркасынан түшөт окоптун ичине. Түшкөн учурда 2 багыт, 2 жол тандаганга туура келген да. Оңго кетсе да, солго кетсе дагы аны өтө күчтүү азаптар күтүп турган. Себеби бул вьетнамдык солдат келип, ал тузактардан кантип өткөнү билет, келип окопко түшкөн учурда түшүп, оңго кетемби, солго кетемби, аны дагы билет. Бүт билгендиктен америкалыктар келип буну өтө жинни кылган. Мындайча айтканда, түнү дагы түшүнө кире турган нерсе ушул вьетнамдыктардын окоптору болгон да. Мына Американы эмне коркуткан? Албетте акылдуулар алдыда дегени чындыгында туура да. Окопторду сактап калыш керек, турба коебу, жыгач коебу, бир материал кулабай тура айырмасы жок. Ошо согуштан атайын калган окопторду бир туура маселеде сактап калыш керек да вьетнамдыктар. Себеби бул Америка Вьетнам согушунда тарыхка кызыккандар бүт ушул согушту деп келет да негизи. Анан ушундай тарыхый жерлер аз 50-60 жыл болуп калган болсо чөгүштү баштаптыр. Кээ бир окоптор чөгүп эң ылдыйкылары жабылып дагы калыптыр. Бирок туристтерге келгенде көрүш үчүн, атайын ушундай туристтер үчүн атайын окопторду эме кылыш керек да бул вьетнамдыктар. Сактап калыш керек. Биз баткенде тапчка шлепка дейбиз, сиздерден да дейт. Баягы жайында келе турган бут кийимдерди. Мен айта турган бут кийим башкача. Кадимкидей тапчка. Бирок вьетнамдыктар кийген тапчкалар булар өзгөчө. Бирөөсү алдын карап турат, бирөө артын карап турат. Кийген учуруңузда бирөөсү алдын айыз калтырса, бирөөсү артка айыз калтырат. Бул душманды башына лагды кылуу максатында. Изден кокусулай Вьетнамда көп жагандыктан из калдырып калбасын деген максатта, душманды башына лагды кылуу максатында бут кийимдер дагы бирөөсү алдын карап, бирөөсү артын карап иштетилген да. Ушуну дагы ойлоп табышкан. Бул жөнөкөй ошол чарымдардан даярдалган бут кийим. Эштерим камыш үйдөбүз. Карасаңыздар, Вьетнам урушунда өзгөчө камыш өтө көп колдонулган. Себеби Вьетнамда өтө көп камыш өсөт, башка дарактар өспөйт. Бизде терек, алма башка өскөндөй, бул жерде өтө терең өскөн нерсе камыш болуп эсептелет. Камыштын өтө чоң өскөндөрүн да токойлордон көрүп келдик. Өтө чыдамдуу, ийкемдүү, ар бир нерсеге колдонсоң боло турган немелердин, өсүмдүктөрдүн бири болуп эсептелет. Камышты албетте согуш учурунда өзгөчө ыкмада вьетнамдыктар туура пайдалангандагы
согуштук баягыдай жалары дейби, кыйнап азап бергичтер дейби учурунда токойлуу жер болгондугуна байланыштуу вьетнамдыктар ушул жапайы жаныбарларды ушул камыштык атайын камыштан жасалган аспаптар менен жаныбарларды уулап келип анан тирүүлүгүн кылышкан, жашоонун улантышкан. Вьетнамдыктар ушундай токойдо туруп, туулуп, өсүп, ушул токойдун ичидеги нерселерди уулап, жапайы жаныбарларды уулап тирүүлүгүн кылганына байланыштуу өзгөчө токойду жакшы билишкен. Кайсы жерде эмне бар, кандай кылыш керек, ууларды баягыдай жапайы жырткыч жаныбарларга атайын коюла турган таяктан болгон, камыштан болгон, жаадан болгон ар кандай нерселерди, аспаптарды иштеп чыгарганды өтө жакшы билген да. Кайсы жерге уу коюш керек, кайсы чаяндын, жыландын уусун алып, октун кайсы жерге коюш керек, булар профессионал болгон. Себеби согушка чейин эле бул жапайы токойлордун ичинде жүрүп профессионал деңгээлге жеткен буларчы. Вьетнамдыктар Би-52 ар кандай бомбаларды таштагандан кийин Америка вьетнамдыктардын жерлеринде ушундай чоң-чоң ямалар пайда болуп калган. Жада калса вьетнамдыктар ошолордон да туура пайдаланган да. Мына жерде деңиз жаныбарлары турат, ушулар ошол ямаларда багылып фирма болгон. Ошол фирмаларда багылып, өстүрүлүп алып келинет экен. Бисмилла. Мага карасаңыздар, мына көрсөтүп коеюн. Мага карасаңыздар, машалла. Мунун көзү аягы да турат, аркасы да турат. Вьетнам өлкөсү тарыхта эң көп бомба ташталган мамлекет болуп эсептелет. Бул элестетишиңиз үчүн согуштан дагы көбүрөөк. Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттер бизге канча бомбалар таштады? Америка канча бомба таштады? Андан дагы көбүрөөк болуп эсептелет. Америка Вьетнамга 5 миллион тоннадан ашык бомбаларды ташташкан. Өтө көп жардыруу болгон. Согуш учурунда эң көп жейилген нерсе бул маньяка деген, бул чөпкө окшош бир нерсе экен. Мен жеген учурумда эң биринчи картофель, картошка эске түштү. Картошкасын дагы берген, туз менен жесең кичине жакшыраак экен. Ал эми тропик токойдун ичинде жылан, чаян башка нерсени жегенден көрө ушул нерсени жеген жакшыраак го деп ойлойм. Согуш өтө көпкө чозулган. Аялдар дагы өтө көп жерлерде жардам берген, аялдар дагы кадимкидей согушка катышкан. Медициналык жардам, ошол төрөт жааты, ошол бүт бардыгында айтор жеткирип берүү, тамак аш маселеси бүт бардыгында аялдар тыгыз жардам берген. Себеби согуш өтө көпкө чозулган, элдин даамын кетирген. Америка Вьетнам согушунда Америка өтө катуу залака көрүп жеңиле баштаган учурда Америка бийлиги 100 000 деген ойду ортого салат дагы. Америкадагы IQ-су пас, түшүнүгү аз, ылдый тесттен өтпөгөн жарандарды согушка жөнөтүүнү көздөйт. Жана буну ишке ашырат. 345 000 адамдан ашык адам, ушул тегеректеги адам согушка жөнөтүлөт. Кийин аныкталат, бирок аныкталган учурда согушка жөнөтүлгөндөрдүн %80% өтө көбү кара түстүүлөр болуп эсептелет. Кара түстүүлөргө билесиздер Америка кандай мамиле кылган. Бул дагы алыс эле эмес, азыркы тапка карата айтыла турган маалымат. Албетте, бул согушка, Вьетнам-Америка согушуна эч нерседен коркпостон, түз эфирге дагы чыгып айткан, эч нерседен коркпостон согушка каршы чыккан, себеби анын дини бул нерсеге каршы чыккан. Бул биз бардыгыбыз тааныган Мухаммед Али болчу. Мухаммед Али каршы чыккан. Анын интервьюлөрүн, айткан сөздөрүн азыр деле кирип көрсөңүздөр болот. Вьетнам-Америка согушунда интервьюлөрдүн бирөөсүндө ушундай деп атат: менин көз карашым, менин караштарым ал жердеги адамдарды өлтүрүүгө, ал жердеги адамдарды жок кылууга, алар мага зыян берген жок дейт. Менин келип, менин жүзүмө итин кой берген жок дейт. Мага эч кандай залака берген жок. Мен эмне үчүн ушундай чоң кудуреттүү Америка үчүн эч кимге зыян бербеген вьетнамдыктарды өлтүрүшүм керек деген суроону ортого коет да. Бул чындыгында өзгөчө маселе. Bir студент жигит менен дагы журналист менен дебатка кирип Мухаммед Али ушундай дейт да. Ал жактагы Япония, ал жактагы Кытай, ал жактагы Вьетнам менин душманым эмес. Негизи сен менин душманымсың. Сен мен үчүн Америкада туруп бербейсиң. Америкада кабыргадан кайыштырып, жумуркадан киргизип ар дайым мага күн бербейсиң. Анан эмне үчүн мен сен үчүн Вьетнамга барып алсыз адамдарды өлтүрүшүм керек деген нерсени кылат. Мухаммед Али чындыгында бул сөздөн кийин өтө кысым күчөйөт, 5 жылга түрмөгө дейт, сот процесстери өтө катуу уланат, Мухаммед Алимге өтө катуу басым жасалат. Бирок ар бир нерседе хикмат бар дегендей, Мухаммед Алинин сырткы күчтөрү күчөйүп кетет. Эркиндик жааты маселесинде аны эркиндик адамы деп көз карашта карап калышат бүт дүйнө жүзү.
Америкалыктарды өтө коркуткан нерсе окоптор. Эми бул токойдун ичинде окоптордун ичине кирип кетип атса, аларды вьетнамдықтар таба албай калышкан да, көрө албай калышкан. Ошондуктан булар америкалыктар атайын химияттык заттарды таштаган, мынау жалбырактарды төгүү максатында. Төгүлсүн, алар душмандар көрүнсүн, биз аларды жок кылайлы деген максатта ошондой химиялык заттарды таштаган. Бирок анын зыяны бүгүнкү күнгө дагы келип, төрөлгөндөр, ошо согуштан кийинки төрөлгөндөр, бир кулагы узун, бир кулагы кыска, бир палычкасы көбүрөөк болуп төрөлө баштаганда зыян келген. Америка Вьетнам согушунун жыйынтыгына эми терең маани бериңиздер. Америка 58 миңге жакын аскерин жоготкон. Ал эми вьетнамдыктарда 1 миллион аскер өлгөн. Миңдеген жерлер күйгөн, өрттөлгөн үйлөр эми эсепке албай эле коелу бул жерде. Ал эми жөнөкөй элден 2 миллион жаран өлгөн. Элестетүүгө да кыйын, Мени эң өкүндүргөн нерсе Вьетнам Америка согушуна али 50 жыл боло элек болбостон, бул жаштардын азыр сурамжылоо кылсаңыз дагы көп Американы сүйөт да. Америкада жашаш жакшы, Америкада мечталар шаары, Америка максаттар шаары, жетесин көп нерсе кылсаң болот деп жаштары бүт Американы сүйүп алган да. Америкачы Вьетнамда согушта биздин алакабыз жок дешет, бирок негизи Вьетнамдыкты кантип өлтүрсүн автомат менен? Албетте бул жерде чоң саясат бар. Мына көрүп турганыңыздардай жамгыр азыр 5 мүнөт мурда башка погода болчу, азыр башка погода. Устаздын аялы бар жеңем, жашы 45-46 чыгып калды. Ошо жеңемдин манайына окшойт экен. 5 мүнөттө дароо өзгөрөт, 5 мүнөттө дароо өзгөрөт. Кимдин экенин карап отурбайт, дароо урчуп сала берет, дароо мактап сонусун зорсун деп кое берет. Вьетнам скутер шаары, скутерлер машинадан да көп. Мындайча айтканда 100 миллион вьетнамдыктар боло турган болсо, 65 миллион скутер бар да. 100 миллион элге 65 миллион скутер. Бул дем сөз түрдө скутер минет. Соседтин кошунасынын үйгө дагы скутерде кирет экен булар. Мына жолдо байкасаңыз, ал жака өтүп аткандар, бул жака өтүп аткандар көбү, өтө көбү скутер. Мына карасаңыз, скутер шаарына кош келипсиз. Такси чакырсаңыз скутер келет. Вьетнамда скутерсиз элестетип болбойт. Себеби бир скутерге 5 адам да олтура ала берет. 5 дегенде өзү, кызы, ушул ити, мышыгы айтор бүт бардыгын чыгарып ала берет деген маселе. Вьетнамдагы эң кыйын нерсе көчөдөн өтүш. Светофор жок, пешеходдун мына линиясын чызып койгон, пешеходдун белгиси жок. Бул жерде же токтот, стоп деш керек, же мен бармын уруп өлтүрүп койго деп колду көтөрүп сураныч менен өтөсүз да. Өтүп кетейлі, азыр өтүшкө аракет кылып көрөбүз, бирок чындыгында бул нерсе кыйын. Ажака өтүп кетейлі. Качан ушул азайганда эле чуркап өтүп кетпесең, чуркаш керек бул жерде, чуркабасаң болбойт. Болсо скутерлердин астында калып кетишиңиз анык да, 100 миллион элге 65 миллион скутер. Акажан өтүп кетейлі, дубак коебуз. Мана азайып атат, азыр өтүп кетебиз эми. Чуркабасак болбойт, дагы келет болсо жактан. Бул жердеги эң көп колдогу бильярд деп коет бул жерде, карасаңыздар. Ойноп жаткан аксакалдар, биз жакта карта, шахмат дагы бирдекелерди ойноп отурат аксакалдар. Бул жердеги аксакалдарды карасаңыз, колдогу бильярд экен бул, мынтип кол менен ыргытып, бири-бириге тийгизип, кичинекей таштары болот экен, ошолорду азыр оюн бузбайын деп кармап айтам. Анан муну кичинекей ташын чоң таштан уруп тийгизип ойнойт экенсиң да бул менен ушинтип. Ana, bismillah. Good, thank you. Thank you. Thank you. Biz кыргыздарда эң жаман адат колуга микрофон тийген ырдап, бийлеп чыга берет го. Бул жакта Вьетнамда дагы колуга түшкөнү артис экен да. Баягы отелден чыксаң эле
баягы кафе, рестораны бару бардыгы ушу музыка коюш боюнча жарышып аткандай да, бири-бириден өйдө ким коет экен деп ушинтип коюп аткандай да. Кудайым өзү сактасын. Башың жарылып кетейин дейт. Чындыгында башың оорутуп коет. Бул жердеги музыкалар, бул не мөмө? Азыр сатылат экен. Кесип сатабыз дейт, согун дагы чыгарып беребиз дейт. Биз көрбөгөн нерселер, билбеген нерселер көп. Айтайын дегеним, бул Вьетнам азыр ушундай таблетка мындай кылып чаккан бизнестер өтө көп каттуу өнүккөн. Эмнеге десеңиз, буга чейин батыш чыгыш бириккенден кийин кара базарга өтө кысым күчтүү болуп кетет дагы. Ар кимиси ушундай чакан бизнестерди кылганга туура келген. Азыр учурда дагы зарплата $150 $300 тегереги өтө көп адамдардын. Ошондуктан чоң компаниялар дагы Adidas болсун, Nike болсун, чоң компаниялар Кытайдан өзүнүн заводдорун алып чыгып, жада калса Samsung сыяктуу нерселер дагы, чоң компаниялар дагы ушул жака алып чыгып, ушул жака куруп атат, ушул жака салып атат. Неге? Жумушчу адамдардын айлыгы, зарплатасы аз. Жумушчулар өтө көп бул жерде, ал эми зарплата, айлык аз. Ошондуктан көп вьетнамдыктардын өзүнчө жеке ушундай чакан бизнеси бар. Бирөө бананчы кылып сатып аткан, тачкада бирөө кичинекей сокторду кылып сатып аткан, бирөө манго сатып аткан, айтор ушундайларга өтө көп күбө болот. Кичинекей тачкаларда ушундай нерселерде. Да, туура санитария жагы таптакыр туура эмес. Эгер ошол санитария жагын текшергенде блогерлер жана башкалар бул жака келсе, аларга жумуш жок бул жерде. Санитария деген нерсенин өзү жок. Ар кимиси ар жерде полду үстүдө болобу, ар ким ар нерсе кылып даярдап, айтор тирүүлүгүн кылат да. Эмнеге десеңиз, жери Өзбекстандан кичине, эли 100 миллион да вьетнамдыктарда, 99 миллион 100 миллион. Ошондуктан эптеп бирдеке кылып тирүүлүк кылат да. Эң жаккан жери мага чыгып ушинтип садака сурап отурса болот эле. Бирок кактус болобу, манго болобу, ушундай кичине бирдекелерди алып чыгып сатканы. Дароо келип бирдекени тиге койгону, краскалап берейинби деп, бут кийим тазалап берейинби деп, ушинтип тазалап берип, айтор эмне кылып болсо дагы пешене тер менен акча тапканы. Кайырчы көрбөйсүз. Вьетнамдык кайырчыны мен көрбөдүм ушунча жүрүп. Айтайын дегеним, улар эмгекчил келет экен. Ар бир нерсеге ылайыкташышы дагы тез экен, анан эмгекчил болуп келет экен булар. Мынаны карасаңыздар, бул жандык да, бул жандык кадимкидей, машалла. Көзү мага жакты, мына көзүнү карасаңыздар, жаныда экен көзү. Мына буттарын караңыздар эми. Машалла, табаракалла. Бул өтө таң калыштуу да, билгенибизден билбегенибиз көп деп ушуну айтат. Мына карасаңыздар. Машалла, бул көзү жаныда экен, мени карашын караң. Жаман көзү менен карап атат. Коюп эле коеюн. Бирок өмүрүң кыска экен, укам. Азыр 2 саатта сени бияка казанга капташып жешет. Азыр бул жердеги кафедеги адамдардын айтышы боюнча, элдердин айтышы боюнча бияка келгендердин көбү, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандардын келгендердин көбү бул мынау куртту жейт экен, байкасаңыздар, курт ушул. Бая бизде нын болгон жерлерде териси каттуу, ичине жумшак бир курт чыгат го, ошол курт экен да, ошонун башкача сорт экен мына. Башкача сорту бул. Өтө каттуу жабышат экен бул тазикеч. Кадимки эле тазик топ коюшкан. Өзгөчө бизнес бул. Анан айта турган дагы бир маселе. Мына бул жерде эме бар экен. Манандай бакалашканы да туура пайдаланат экен булар. Бизде ар бир жерде бакалашка мусор болуп жатат го, бул жерде манантип салып, ар бир нерсени туура пайдаланганын аракетин кылышат экен. Бирок көчөдө чын эле бакалашка таппайсың бу жерде. Жок дегенде гүл эгип коет экен бакалашкага. Бул өзгөчө жаныбар, мага карасаңыздар. Мына чыгышын караң. Мына бутуну караң, астын. Машалла. Аллахтын жаратканы да бул. Бул 100% адамдын колунан келбейт да бул. Алланын башка колунан, Алланын гана колунан келет, башка эч кимдин колунан келбейт. Эч нерсени карабай, талдабай, тандабай жегенлик өтө интересна, кызык да. Жакшы дагы ислам дининде өз мусулманбыз, адаларам деген маселе бар бизде. Болсо биз дагы азыр мына алып эле көрсөтөйүн. Мына. Чөп көртастар ушинтип Кудай сактасын, жеп жүрөт элек да азыр биз дагы.
Bilbeyim, al içinde kaysı adal, kaysı aram bilbey de kaldım da. Bir en güçlü alımlarda hak gelip oturguzu alıp 2 saat kaysı adal, kaysı aram ne yiyecek, ne içecek, yüzet etiş gerek de. Tınçakarın izinde büttük deyiz, biz eş nesen izinde bütelek biz açığını aytқанда. Biz skolda izinde bütelek biz hazır. Öte köp bizde bütelek nerselerimiz var. Buna qarasаңыздар. Bu jönökeyle taş. Taşlı içindeki nesel yetkeniz. Daha bir de ne var? Ha, buna da bir teke var eken. Buna, hurmatlı mekendeşlerim, iç köründü o. Başkaça nerse eken bunlar. Kudayım öyle saklasın. Kudayım öyle. Bunu hem klorlop juş gerek o değil mi bu kolda hem? Yani porluğa işgal alam deyip bir yerde. Sağa köyle bireviz, iştep kaldı otat bir yerde. Yaş por çıkartken senin elinde otat. Bu yılanın astı cağız, mayla otat. Karma berip deyit. Kol bakıldı. Bunu kantip geçet eken bunlar. Estağfurullahallazim. Bu mayda üçün tüy eritçet eken de. Kudayım öyle saklasın. Adaştırsa şundaydı ama bunu o başçağı eken, hurmatlı mekendeşim, o şu artçağı dümbü eken. Kudayım öyle saklasın. Estağfurullah. Her bir aralaştırganın sayın Kudayım saklayışın deysin de. Yaxşı Müslüman bol jaralğanmız. Bu yılan da hazır bışırgandı başlaptır, terisini şılnatken, usu alınatken, o şerdi bışırışıp jey verişet eken. Kadimgide otto kaktalgan, yılandan bolgon şaşlık. Allah öz saklasın aramdan. Allah adaştırsa hiç kim hıdayatqa başlay albaydı. Hıdayat berse hiç kim adaştıra albaydı. Emneni bolbosun tandap taldabasan jegen, bu albatta hayvanın işi. Oza kelgenini jey. Kudayım öz saklasın. Bu akaz bir yerde bışır otat hazır. Şaşlıktı. Kanday, aptit, kanday, kanda düşünböstük gerek de bunu yeş üçün. Elbette biz yılanlardan korkuyoruz Kırgızstanda. Bu yerdeki yılanlar adamlardan korksa gerek. Buların koluna düşkön yılan emni boluşunu жақсы biledi. Je kebap olur, je şaşlık olur. Terim krokodilden başı. Krokodil etin kadimgide jeşet. Vietnamda krokodil deysiz be, mışık deysiz be, it deysiz be, yılan deysiz be, eş neseni tandabastан talqalap jey бере turgan bol Vietnam bol eseptilet. Vietnam'ın aşkanasına, kafesine, restoranına Vietnam Amerika soğuşu öte katlı tasir bergen da. Emnege deseniz, bularda dağı koy, eski mal bardığı bolgon, bardığı ile bolgon. Keçe barıp körüp geldik, uylarını kördük. Uylar oşo India'dağı biz körgen uylarga oşoş eken. Soğuş üçün çal katlı tasir berdi eken adamın eldin aşkanasına. Jeş öte kıyın bolgon. Soğuş uçurunda biz tokoydu içi desiz, elbette koy, may, mal yetiş albaydı. Cep tügönüp ketilgen, kaçıp ketken, ölüp ketken soğuşta. Andan keyin bular tokoy köp bolgonduqdan, tokoydoğu dengiz bolgonduqdan, dengizdeki janavarlar, andan keyin tokoydoğu kurtları bolovu, yılanı bolovu jeşti baştaşkan. Oşemdi soğuştun tasirinde Vietnam aşkanasında öte türdü, öte kızık, anan musulmanlarga aram bolgon nerseler çığa kelgen, anan baştalgan. Allah Taala emne üçün çoçkon aram kıldı. Çoçko sebebi ziyan. Bunda bayqasanız en aram, en jaman nerseleri jey turgan jadagысы özünün balaсын dagı jey turgan bul çoçko bolup esептелет. Kayсы nersени Kuday Taala adal kılsa, oşol nersede bereke bal, oşol nerse organizmimizge kirip, oşol nersege bizge payda berет. Emнени жесек, oşol nersenin paydası biz denezге kadimgide siңет. Je ziyanын berет, je пайдасын берет да. Ушул жеп аткан нерселери булар Allah saklasın. Misalı oruslar çoçkonu köp ješет, ayalın kızganış meselesi жоқ. Araplar töөнү жешет, төөдө öte kızganış meselesi болгондуктан öte kızганат ayal. Ушундай мисалдар урматтуу мекендештер. Bu krokodil azı кичинекей коюптур, бул жакта чоңдору дагы бар экен, этин дагы көрсөтүштө окшойт балдар. Мына жерде жыланы турат азыр. Жыланы өзгө көрүп турган крокодилиңизди көрүп, жүрөгүңүз жиздебестен койбойт. Албетте коркунучтуу сүрдүү карашы. Men ойлойм, булар адамдан коркот, адамдар булардан эмес. Себеби булардын колуна түшкөндөн кийин мындай жемиш болушу андык да. Vietnam krokodili жеткирип, дүйнө жүзүнө жеткирүү боюнча алдыңкы орундарда турат. Ушундай крокодилди алышат, жаштардын үчүн шашлыкка кетиришет экен. Терилерден өтө күчтүү компаниялар ар кандай сумкаларды, кийимдерди, бут кийимдерди тигишет экен. Терисин иштеткенден кийин мындай эти ысырап болбосун деп ушундай конокторго, кафелерге сатылат экен, жейилет экен. Карасаңыз өтө сүрдүү карашы. Атайын жашыныкы эти жумшак болот деп ушундай жаштарын тандап алышып, жаштарын бышырат экен кафелерде, ресторандарда. Адам келбейби деген маселеде адам толтура келеткен, саат 5-те ачылат экен, азыр адам толуп калды. Айтайын дегеним, мен эмне үчүн бу жерге келдим десеңиз суроо жаралат. Эмнеге келдиң бу жерде, эмне кылып жүрөсүң?
Қазақстан, Өзбекстан, өкүнүчтүүсү ошол жактагы мусулмандар келет Вьетнамга. Эң өкүнүчтүүсү келип крокодилдикке витамин экен, бир жолу жеп койсок эмне болот деп жегендер өтө көп экен да. Бул кандуу нерсени жегендиктен мунун эти арам болуп эсептелет. Жумшак болобу, витамин болобу айырмасы жок. Ошондуктан айтарым муну этин жебеңиздер. Өтө өкүнүчтүүсү көп мусулмандар келип жеп кетет экен да. Ошондой эле бардык нерсени жейт дейбиз. Бирок вьетнамдыктар кыймылдайбы, кыймылдабы айырмасы жок, бардык нерсени жейт экен. Крокодил эти, ит эти, мышык эти, жылан эти, чегиртке, көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн бардык курт кумурскалар, деңиз азыктары, токой азыктары айтор бардыгын жейт экен. Эң өкүнүчтүүсү биз Индияга барган кезде Кудай деп сыйынып жүргөн индустардын кудайы болгон уйдун жыныстык мүчөсүн жейт экен. Айтканым үчүн кечирим сурайм. Эгерде сиз мышыктарды, иттерди көрүп жүргөн болсоңуз, көчөлөрдө, кафелерде, демек сиз Туркиядасыз. А эгерде мышык, иттерди көчөдөн көрөсөңүз, демек сиз Вьетнамдасыз. Вьетнамда көчөлөрдө көрбөйсүз ит мышыктарды, себеби булар жеп коюшат. А бирок келемиш өтө көп экен. Келемиштер өтө көп. Айтайын дегеним, да мамлекет катуу тыюу салгандан кийин азырынча ит мышыктарды элдер өздөрү, орустар туризм келип, ит баккандарын көрүп, ит баккандары да башкалары дагы вьетнамдыктардын өзүнүн ичинен дагы көрөсүз. Бирок өтө аз санда көрөсүз мышык, иттерди. Жешет, өзгөчөлүгү мышыкты жейт дегенде мен дагы өзгөчө таң калдым. Анан атайын ошону көрүп коелу, кандай жейт, эмне кылат, көрүп коелу деп келдик. Бирок балдардын камерасын көрүп бизди киргизбестен кууп чыгышты. Бирок бул баары сыртынан көрсөтүп коюшту. Ми дегени вьетнамча мышык дегени, ти дегени тамак дегени, мышыктын эти, мышыктын тамагы деген. Элестетсеңиз, бизде кафелерде чучукулак баягы аттын жылкысынан чучуктарды тартышат, эттерди тартышат. Мына тойлордо, марекелерде элестетиң, булардын той марекесинде мышыктын эти берилип атат да элдерге. Статистика боюнча 1 миллион мышыкты жеп коюшат бир жылда вьетнамдыктар. 5 миллион итти жеп коюшат. Элестетсеңиз, ошончолук даражада да. Do you speak English? No. Вьетнамдыктар англисче билишпейт, ошондуктан сизге атайын котормочулар сөзсүз керек. Анан эмне үчүн орусча билет, эмне үчүн англисче билбейт десеңиз, согушта Америка менен Вьетнам согушу болгон учурда эң күчтүү колдоочу, жардамчы бул вьетнамдыктарга Россия, орустар болгон. Ошондуктан орус тили сиңген бул жерге. Азыркы мектептерде, азыркы школаларда дагы орус тилинен сабактар өтүлөт бул жерде. Ошондуктан көпчүлүгү орусча билишет. Анан мисалы бирөөдөн сурайсыз Виктория, негизи Вьетнамка, бирок атын сурасаңыз Виктория. Неге Виктория? Өзүнүн аты Бика, Виктория деп өзгөртүп алган. Мени эң көп таң калтырган жер эмнеде десеңиз, булардын фамилиясы, аты эмес. 40-50% вьетнамдыктардын фамилиясы Нигуен. Нигуен. Сурасаңыз Нигуен, баары жок Нигуен басып кеткен да. Эми сурасаң көбү тарыхын билбегендиктен же сурасаң айтышат, ушу Баатыр атабыз өткөн Нигуен, ошонун урматына. Эми биздикилер Тет атабыз башка дейт го. Булардан Нигуен. Гарри Поттердун биринчи китеби жазылгандан кийин өтө көп шедевр болуп, өтө күчтүү деңгээлде сатылып кетет. Киносу иштелген, киносу дагы бир канча орундарды алып, Гарри Поттер өтө күчтүү кинолордун катарында. Эми мен айткым келип атат, кийинки кинолордон Хоббит, бой кичинекей адамдардын атайын эмесин кылышкан. Бул вьетнамдык адамдар ойногон, ошол жактарда киного катыштырабыз деп алып кетип жаткан учурда ушу Вьетнамда болгон кичинекей адамдарды алып кетүү максатында барып киного тартабыз, башка кылабыз, орун беребиз, жай беребиз деп алып кетишип, көп ошол жакты жактырып, ошол жактан келбей калышкан. Себеби бул жерде өтө, мындайча айтканда, жек көрүү, мисалы Америкада кара негесинде автобуска чыгарбай койгон, туалетине чогуу киргизбей койгон. Бул жакта да кичинекейсин деп Вьетнамды өзүнүн шаарынан, айылынан куушкан. Ошондуктан бул тоолуу жерлерге бою кичинекей адамдар чыгып калышкан. Ошо кичинекей үйлөрдөн кээ бирөөлөрүн эстелик кылып сактап калышкан, кээ бирөөлөрүн атайын мынтип жасашып коюштур. Ошол учурда кандай жасаган, кандай жашаган деген максатта көрсөтүү максатында ушинтип көрсөтүп коюшкан экен. Мунун ичине киресиз, кичинекей үй, бою кичинекей болгондон кийин ошондой ушунчалык жек көрүү күчтүү болгон да. Сен кичинекейсиң, боюң кичинекей, өзүң кичинекей, акылың кичинекей деп жек көрүү ошол учурда да өтө катуу болгон экен, урматтуу мекендештерим.
Кудайыма шүгүр азыр биз андай эмеспиз. Ошо фильмдин айынан алар ошол жака кетишип, ошол жактан келбей калышкан экен бу кичинекей адамдар. Эми бирөөсү экөөсү бар дейт, эми жолугуп калабызбы, калбайбызбы, аны Кудай билет. Жол катары кет. Досторум, кийиниш маселесинде бүгүн мода дейбиз, модель дейбиз, башка дейбиз, ар нерседе ар кандай кийимдерди кийишке аракет кылып атабыз. Мурда эркектер көбүрөөк материалга төлөйт эле, азыр кыскарганы сайын кыска кийимге көбүрөөк акча төлөп атат эркектер. Бул эжебизден үлгү алга кийингенде жабык бүт материалы жабык аракет кылган, көп жерин жапканга. Ооба, жолук кийген эмес, мусулман эмес, бирок не жабышка аракет кылган. Уят бар. Bir кайсы бир Вьетнамдагы бир эженин уяты бар. Сизде да уят болсун, урматтуу эже карындаштарым. Жолук кийели, намысыбызды сактайлы. Thank you. Майсизде. Вьетнам чындыгында туристтик өлкө. Табияты, таптаза абасы, бардык нерсеси тартып турат. Жылына Вьетнамга 10 миллион турист келет. Жана бул эсеп жыл сайын кошулууда. Биз ошентип бисмилла деп Бана Хиллс курортуна зонасына жөнөдүк. Бирок бул жерге чыкканга чейинки 1,5 метр бийиктикке көтөрүлүшүбүз керек эле. Бана Хиллске чейин. Бирок ал жерге жеткенге чейинки атайын көтөрүлүүчү машинада баратып көргөн коозуктарыбыз өзү мени таң калтырды. Шаршара, күндүн батышы, булут, токой, өзгөчө погода, көтөрүлгөнгө чейинки абал сезимдер өзгөчө адамга дух берет экен. Адамга өзгөчө эмоция берет экен. Машалла, табаракалла. Бул алтын көпүрө. Таштан жасалган эки кол аны абада кармап тургандай көрсөтөт. Интернеттин шарапаты менен бул жер өтө известный болуп, таанымал болуп кетти. Мындайча айтканда, звезда. Албетте көпүрөнү эки кол кармап турган жерге келгенибизди кеч түшүндүк. Жакшы, балдарда вертолет камерасы бар экен. Ошол менен бүт көрсөткөнгө аракет кылды. Же кечирээк, же таңда келишиңиз керек экен. Бул жер ушундай. Пробка, эл көп, адам көп. Вьетнамда, Таиландда кайсы жерге барбасаңыз, пляжда, жээктерде эң көп ичилген нерсе бул ушул ичимдик болуп эсептелет. Атын билесиздер. Кана ичип көрөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң жакыны слива дамы да бәрүз. Аллах насип этсин бардыгыбызга. Вин деген адамдын аты. Бул менен жолуктум. Ишенбестен мен интернеттен кайра дагы көрдүм, сурадым адамдардан, бул чындап эле Вин деген адамбы деп. Вин Pearl эс алуучу курорту курган. Бул Вьетнамдагы эң эле чоң Вин Pearl деген эс алуучу жер. Андан сырткары Vintel деген телефон тармагы, Билайн, Ошка сыяктуу Vintel деп өтө чоң компания бул дагы Вьетнамдагы. Биздеги Ошка, Билайн сыяктуу. Андан сырткары гостиницалары дагы бар. Биз барган отель дагы ошого тиешелүү, ошо балага тиешелүү кафелердин бири экен. Бул ушунчалык күчтүү бизнесмен да. Эми сиз ойлойсузбу, охраналар менен бул өтө күчтүү жерде жүрөт деп. Телеграмда иштеген бул охраналар менен ар жерде качып бир нерсе болуп жүрөт деп айтат го. Бирок бул өзгөчө бизнесмен, өтө күчтүү бизнесмен экен. Бирок жүрүшүн карасаңыз сиз чындыгында кичпейилдүүлүктү ушу вьетнамдыктардан үйрөнөлү деп каласыз. Барып учурашкан учурубузда бул кофени чыгара турган жери бар экен, кофе чыгара турган заводу. Мунун чыккан кофелери чыгышы менен кезекте турбастан сатылып кетет экен. Виндин чыгарган кофелери. Неге десеңиз, бул кофени курган учурда чындап курулган кофеден зуугу, үнү башкача чыгып калат экен. Бул өзү ушун тыңшап турат экен да, баягы аппараттын алдында. Балдар көрсөтүшөт, сөңгө кылычты балдар. Ошол үндү өзү угуп, өзү болду токто дейт экен да. Секретин эч кимге айтпайт экен. Башка заводдорго, башка эч кимге айтпайт экен. Поделка боюнча Вьетнам 2-нчи орунда турат. Кофени биз европейский, итальяндык ичип атабыз, жок, көбүнчө Вьетнам. Кофени дагы эң күчтүү жеткизген бул Вьетнам мамлекети болуп эсептелет. Вьетнам өлкөсү. Бул таң калтырганы, бул атасынан да бир-эки отель калган. Бирок ушул байлыгын, ата-энеден калган байлыгын Вин
жок кылыштын ордуна бар кылганда көбөйткөн, өстүргөн. Вимперолду ачты, Винтелди ачты, дагы кофе чыгара турган заводдорду ачты, өнүктүрдү, өстүрдү. Биздечи атадан байлык калат, атамдын машинасы мага калат деп жүргөн дагы жаш жигиттер бар. Вьетнамга болгон 1 айлык сапарыбызда Вьетнамдын кээ бир жерлерин көрсөткөнгө аракет кылдык. Ооба, 1 ай ичинде бардык нерсени көрсөтүү мүмкүн эмес. Бул жерде тарых, бул жердеги нерселердин бардыгын көрсөтүү мүмкүн эмес. Бирок мен алган эң терең сабагым бул согуш болду. Америка-Вьетнам согушу. Согуш негизи эле адамдардын жашоосу, адамдардын тирүүлүгү, ашканасынан баштап туалетине чейин чоң таасир берерин аңдап түшүндүм. Сиздер дагы көрүп эле калбастан буга сабак алып, сабакты албетте сөзсүз түрдө амал кылгандардан болуңуздар. Кыяматка жакын согуш болот. Мусулман эместер менен мусулмандардын ортосунда чоң согуш болот. Ушундай чоң согуш болот. Мисалы азыр бир куш учуп чыкса мына деңизге, тияга жетпей калат, чөгүп өлөт. Ошол сыяктуу ушунчалык бир куш учуп чыгат. Ошончолук талаанын чоңдугунан, согуш талаасынын чоңдугунан куш аркы жээге жетпестен, согуштун аркы бучуна жетпестен ошол жерде өлүп калат дейт да. Ошончолук чоң деңгээлде согуш болот. Ошол жерде шахид болгондор эң жакшы шахидтер болуп эсептелет. Айтайын дегеним, алдыбызда көп нерселер күтүп турат. Алар менен мусулман эместерге биз жардам беребиз, крестүүлөргө. Жада калса жардам берип, башка, балким алар еврейлер болушу мүмкүн, балким башкалар аларга каршы согушабыз, согушта жеңип чыгабыз. Андан кийин келишпестиктин айынан алар биз кире себептүү, биз жеңдик дейт. А биз болсо Аллахтын жардамы менен дейбиз. Айтор дин жаатынан келишпестик болуп, ошонун аркасынан согуш болот. Өтө чоң согуш болот. Мусулмандар менен крестүүлөрдүн ортосунда. Айтайын дегеним, урматтуу бекендештерим, көрдүңүздөр, Вьетнамды көрдүк, Таиландты көрдүк, Мальдив аралдарына бардык. Ушул аралдарды көрүп, жаштарга эмнени айткым келет? Урматтуу жаштар, жаш жигиттер. Акчаңарды тойго, акчаңарды девушкаңарга, акчаңарды аракка сарптагандын ордуга манандай саякаттарга сарптагыла. Иншалла дайым биз сиздер мененбиз, сиздер биз менен болуңуздар. Эң мен калдырып коем, бизди колдоп коюңуздар, акча которуп коюңуздар дебеймин. Дуада истесеңиздер болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Oh